ачык айтып, ак сүйлөшөбүз. Спутник Кыргызстан радиосунда ачык кеп программасы. Ардактуу угармандар, Спутник Кыргызстан радиосу өз уктурууларын улантат. Кызматыңыздарда мен Шабдан Абылгазы уулу. Биз адаттагыдай эле актуалдуу темалардын алкагында кеп кылуубузду улантабыз. Бүгүн биз ачык кеп программасында конокко органикалык айыл чарба департаментинин директору Жанара Бакированы чакырдык. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Ал эми биз кеп кыла турган тармак бул айыл чарба тармагы. Тактап айта турган болсок, органикалык айыл чарбаны өнүктүрүү. Биз жазгы талаа иштерине карата фермерлерди органикалык жер семирткич жана био каражаттары менен камсыздоо иш-аракеттери тууралуу баарлашабыз. Ушул багытта жасалып жаткан иштер деги эле эмне иштер жасалып атат? Чынында өлкөдө айыл чарба тармагында көптөгөн аракеттер жасалып, ошол эле айыл чарбаны өнүктүрүү боюнча, аны экономиканын локомотиви кылуу боюнча кептер айтылып келет, бирок натыйжалар кайсы бир деңгээлде сезилбей жаткандай көрүнөт да. Ошондуктан бул багытта дагы эмнелерди жасасак алдыга жылыш болот деген тарихте кеп кылалы деп атабыз. Ушул органикалык айыл чарбаны өнүктүрүү үчүн алгач эмнеден башташыбыз керек жана кандай иштер жасалып жатат бүгүнкү күндө? Рахмат. Чындап, өзүңүздөр билгендей, Кыргызстан агрардык өлкө, бирок өзүнүн өндүргөн азык түлүктөрдүн көлөмү менен экспортко чыгуу мүмкүнчүлүгү аябай чектелүү. Ошол себептен Кыргызстанды органикалык айыл чарбанын өлкөсү катары органикалык азыктарды өндүрүп, экспортко болгон потенциалын жогорулатса болот деген бул приоритеттүү багыт болуп белгиленген жана ушул багытта азыр иштер, алгылыктуу иштер башталды да. Бул биринчи ушул органикалык айыл чарбасын мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу, ошону ишке ашыруу боюнча биздин департамент түзүлгөнүнө 1 жыл болду. Анан мыйзамдын кабыл алынганына 1 жыл болду. Анан мыйзамды ишке ашыруу боюнча жоболор иштелип чыкты. Ал жоболор органикалык айыл чарбасына өтүүнүн эрежелери, органикалык азыктардын стандарттары кандай болуш керек, талаптар кандай болуш керек деп бүт баары белгиленип кабыл алынды да. Азыр ушул биздин департаменттин тарабынан фермерлерге органикалык азыктарды көбөйтүүнү жогорулатуу боюнча бүт шарттарды түзүү иштери алып барылып атат. Ал иштер 3 багытта жүрүп атат да. Биринчиси бул укуктук ченемдик актылар менен камсыз кылуу. Экинчи бул өндүрүштүк техникалык иштер менен камсыз кылуу. Үчүнчүсү маалыматтык кеңеш берүү иштери менен камсыз кылуу да. Биринчи багытты мен айтып өттүм. Ошол менен катар эле бул өндүрүштүк техникалык иштерде биз атайын ошол пилоттук органикага өтүүчү чарбалар түзүлдү. Ал чарбалар азыр Кыргызстан боюнча 91 чарба болуп, жалпы аянты 4000 гектарга жакын жерди ээлеп, ошол жерде органикага өтүүчү талапка жооп берген иштер аткарылып атат да. Андан сырткары бизде бул убакка чейин органикалык аймактар түзүлүп келген. Азыркы учурда Кыргызстан боюнча 19 органикалык аймак, анын ичиндеги 10 органикалык аймак бул ПЖ системасы менен сертификацияланган азыктарды өндүрүп атса, ал эми 9-у 20-жылы түзүлүп, 1-жылы органикага өтүүчү органикалык аймактар болуп эсептелет да. Анан биздин сүйүндүргөнү Кыргызстан боюнча фермерлер органикалык чарбачылыкка аябай кызыктар. Себеби дегенде алар көп жылдар бою химиялык заттарды пайдаланып, башаламан пайдаланышты, алардын натыйжасын билишти, кандай терс таасирлерин өзүн көрүштү. Мисалы бизде ошол химиялык улуу заттарды башаламан пайдалануудан топурактын күрдүүлүгү, кыртыштын күрдүүлүгү аябай төмөндөп кетти. Ошол эле убакта химиялык каражаттарга каршы зыянкечтердин туруктуулугу пайда болуп, ошол зыянкечтерди жок кылыш үчүн азыр химиялык заттарды бир нормасынан 3-4 эсе жогору пайдалануу келип чыкты да. Ошол себептен дыйкандар аны түшүнүп, көбүнчө ошол био каражаттарды алууга, био каражаттарга болгон кызыгуусу, талабы жогорулуп атат. Ошол багытта мисалы бизде департаменттин 7 территориалдык филиалы бар. 7 территориалдык филиалдарында бизде өзүбүздүн ата мекендик өндүрүшкө тиешелүү болгон био каражаттар өндүрүлөт. Алар микробиологиялык каражаттар, андан кийин энтомофагтар деп коет. Микробиологиялык каражаттардын негизин бул пайдалуу микроорганизмдер түзсө, ал эми энтомофагтар бул пайдалуу корт кумурскалар да. Бул экөө тең зыяндуу организмдерди жок кылуучу
касиетке ээ. Алардын өзгөчөлүгү бизде мисалы мамлекеттик колдоо катары, фермерлерди мамлекеттик колдоо катары арзан баасында, мисалы импорттон болуп келген, биздин Кыргызстанга импорт болуп келген биокаражаттар биздин биокаражаттарга караганда 5-10 эсе кымбат да. Мисалы бир эле мисал айта кетсек, бизде триходермин деген биофунгицид өндүрүлөт. Ал биофунгицид бүт чирик илдеттерине каршы пайдаланылат да. Ал мисалы башка жактан келген триходермин 1,5 миң сом турса, ал эми бизде өндүрүлгөн триходермин 56 сом. Ошо менен биз фермерлерди колдоп атабыз. Анан бирок тилекке буларды сиздер дыйкандарга сатып атасыздар да? Ооба, сатып атабыз. Баса угармандар, сиздер ушул биздин радио уктурууну Спутник Кыргызстан радиосу деген YouTube канал аркылуу, ошондой эле Спутник Кыргызстан уналгысы деген Facebook баракчадан угуп, ошол жака биздин коногубузга суроолоруңуздар болсо жазсаңыздар болот. Ошондой эле биздин жыштыктар аркылуу тыңдап 0312 66 42 82 номерлери менен байланышка чыксаңыздар болот. Ошондой эле 0566 42 82 номерлерине WhatsApp, Telegramга өзүңүздөрдүн суроолорду жиберсеңиздер, биздин коногубуз ал суроолоруңуздарга жооп берет. Рахмат. Сөзүмдү улай кетсем, ошол биокаражаттарды камсыз кылууну жогорулатуу максатында биз азыр дыйкандарга ири чарбалар менен ошол жеке сезондук биолабораторияларды уюштуруу боюнча иш алып барып жатабыз. Жеке сезондук лабораторияларды уюштурууда биз фермерлерге кандай жардам беребиз? Аларга биз баягы адистерди даярдоодо, биокаражаттар үчүн энелик материалдар менен камсыз кылууда жардам беребиз. Бул баягы азыркынча биз ошо энтомофагтарды өндүрүү боюнча биолабораторияларды уюштурдук. 20-жылы Араванда бирөө, Жалал Абадта бирөө уюштурулду. 21-жылы Чүй областында бирөөнү уюштуруп жатабыз да. Буга дыйкандар өздөрү талап кылып атышат, себеби дегенде өздөрү үйрөнүшүп, баягы ири болгон чарбаларга бизден жетишсиз болуп калганда, анан өздөрү үйрөнүп өндүргөндү алып, анан чеке белиндеги дыйкан фермерлер дагы ошо биокаражаттар менен камсыз кылып, өздөрү акча тапканга кызыктар болуп атышат да. Анан бизде азыр как раз жазгы талаа жумуштары башталып, биз бүт ошол өзүбүздүн өндүрүштүк структураларды оңдоп түзөп, курал жабдууларыбызды даярдап, жазгы талаа жумуштарына ошо биокаражаттар менен камсыз кылуу боюнча толук даярдык иштери бүткөрүлдү. Анан келишимдер түзүлүп, ошол бизде өндүрүү кызуу башталды да. Быйыл буюрса ошо жазгы талаа иштери аябай эрте башталып атат. Анан ошол баягы мен айтып өткөн триходерминде бул универсалдуу болгондуктан буга аябай спрос, талап күчтүү. Бул триходерминде ачык кыртышта да, жабык кыртышта дагы, андан сырткары бак дарактарды дагы илдеттерин жок кылганда, мисалы парша, чирик илдеттерин баары, котур илдети деп коет, ошонун баардыгын жок кылганда кеңири пайдаланат. Андан тышкары ошол өсүмдүктөрдү сактоодо, картошканы, алманы сактаганда ошо триходерминди пайдаланып, коромжусуз жоготпой пайдаланса болот, сактап кыш жазга чыгарса болот да. Андан тышкары бул триходерминди биокомпосттор, жер семирткичтерди даярдоодо, баягы органикалык азыктарды өсүмдүккө керектүү формага чейин ажыратып бергенге аябай ыңгайлуу болгондуктан, ошо биокомпосту даярдаганда дагы фермерлер кеңири пайдаланып атат да. Андан кийинки биопрепаратыбыз бул биолигнин деген. Мен ошо бүгүн дыйкандарга кеңири ошо өзүбүздүн ата мекендик өндүрүштө өндүрүлгөн биокаражаттар жөнүндө айтып бергим келип атат. Биолигнин деген бул эң негизги баалуу сапаты, бул дандагы клейковинанын санын жогорулатканда да. Өзүңүз билесиз, бул клейковинанын курамы көрсөткүчү бул дандын баасына түздөн түз таасир этет да. Бизде дыйкандар көбүнчө ошо биолигнинди клейковинаны жогорулатыш үчүн пайдаланышат. Анан биз көп жылдан бери өзүбүз жүргүзгөн эксперименттердин натыйжасында биолигнинди пайдаланган дандарда 30% төмөн болбойт да. Андан тышкары ошол азыр өзүңүздөр билип атасыздар, климаттык өзгөрүү болуп, жылдан жылга өсүмдүккө үшүк жүргөн кургакчылык болуп, түшүмдүүлүккө тез таасирин тийгизет да. Ушу биолигнинди пайдаланганда ошондой абиотикалык жагымсыз шарттарга айыл чарба өсүмдүктөрүнүн туруктуулугун жогору кылып, түшүмдүүлүктү сактаганга жардам берет да. Бул бизде өзүбүз Кыргызстанда өндүрүлгөн кадимки микробиологиялык каражаттар.
Андан сырткары энтомофагтар деп айтып өттүм. Бул кадимки биз зыянкечтер. Мисалы өсүмдүк бити, орусча тиля деп коет. Косек курту, баягы үкүчө, кыскасы айтканда бүт баягы кемирип өсүмдүккө зыян келтирүүчүлөр, кемирүүчүлөрдүн кемирип жеп курт кумурскалар зыян келтирет го. Ошолорду жеп жок кылган пайдалуу жырткыч курт кумурскаларды биз лабораториялык шартта көбөйтүп, аларды биз дыйкандарга беребиз. Азыр ошол органикалык чарбачылыкка өтүп жаткан фермерлердин баары окутулуп баштады. Биз баягы пилоттук чарбалар өтүп аткан чарбалар менен уже 3-жылы иштешип баштадык. Алар толук маалымат алышкан. Алар жылдан жылга өзүнүн чарбачылыгынын базасында өзүнүн органикалык жер семирткичтерди дагы өндүрүүнү колго коюшкан. Андан тышкары ошо биокаражаттарды кеңири пайдаланууну үйрөнүштү да. Андан сырткары биз ошо министрлик тарабынан быйыл биринчи жолу органик фермерлерди жеңилдетилген кредит менен камсыз кылуу боюнча ошо 4-февралда токтом чыкты. Биз ошол органикага өтүп аткан фермерлерди ошо колдоо максатында ошо жеңилдетилген кредиттер менен камсыз кылабыз. Алар ошол атайын талаптар бар. Ошолорго таанышып, ошол талаптарды аткарып, баягы банктарга кайрылса, жеңилдетилген кредиттер менен камсыз боло алышат да. Башынан бөлүп мындай тактап кетели бир топ жерлерге. Сиздер өндүрүп жаткан бул биокаражаттарды, органикалык жер семирткичтерди дыйкандар кантип алат? Жана жети республика боюнча жети эмебиз бар деп калдыңыздар. Алар облустук борборлордо кандай? Анан экинчиси ушул насыя боюнча кичине кеңири айтып берсеңиз деп ойлоп турам да. Органикалык багытта иш алып барган дыйкандар ушул насыя ала алат, кредит ала алат деп жатпайсызбы? Кандай талаптарды билиш керек? Эмнелерди эске алыш керек? Кайда кайрылыш керек? Кайсы банкка эмне деп сизден бардым десе болобу дегендей. Рахмат. Биринчи сурооңуз боюнча биокаражаттарды бизде ошо 7 республика боюнча 7 областыбызда бар. Эгерде дыйкандар азыр мени угуп жатса, мен өзүмдүн номеримди айтып коеюн: 0770 17 70 20 0707 17 70 20. Ошол номерге чалсаңыз, кайсы гана областтан чалбаңыз, мен ошол өзүбүздүн областтагы территориалдык филиалдарга байланыштырып, сизди биокаражат менен камсыз кылууга жардам берем да. Ал эми экинчи жеңилдетилген насыя менен камсыз кылуу боюнча бул азыр бизде айтып өтпөдүмбү? Пилоттук чарбалар. Андан кийин биз жаңы департамент болуп түзүлгөндө ошо мониторинг жасадык да. Органикалык айыл чарбасы бул Кыргызстанда кандай, каерде эмне болуп атат деп. Ошондо анан бизде бир 3 категориядагы фермерлер чыкты, органикага тиешеси бар. Бул биринчи ошол пилоттук биз менен иштешип аткан чарбалар. Экинчи бул органикалык аймакта ошо жашап, ошол жерде органикалык азыктарды өндүрүп аткандар. Андан тышкары ошо экспортко ориентир кылып, экспортко мүмкүнчүлүгү бар, экспорт менен иштеп жаткан эл аралык сертификаты бар чарбалар болуп чыкты да. Анан азыр биз баарын реестрге алганбыз. Өзүбүздүн реестрибизде бүт баардык фермерлер жөнүндө, органик фермерлер жөнүндө, алар эмне иш кылат, кандай чарбалары бар, эмнелерди өстүрүп каяка сатып атышат, бүт маалыматтар бар. Бизге келип кайрылып, ошол реестрде болгон дугу жөнүндө күбөлүктү алышат. Андан тышкары ошо банктын талабындагы документтерди толтуруп, Айыл банк, РСК банк, ушул банктарга, андан башка дагы банктар бар. Ошолорго кайрылса, заявкасын алып калып, анан очередке коюп, ошол кезек менен беришет да. Башкача айтканда, сиздерге келип, кайсы бир ферма болбосун, дыйкан чарба болбосун, сиздерге келип атайын күбөлүк алып кетиш керек болот экен, органикалык продукцияларды өндүрөт деген, ооба. Түшүнүктүү. Анан жогоруда айтып кеттиңиз, айыл чарба аймагына киргендер, органикалык айыл чарба аймагына киргендер деп. Бул эмне болгон тандалма кишилер, кимдер алар, кантип кирип калышкан, кайдан киришет, кимдер кире алат?
Органикалык аймак деген бул биринчи жолу 2012 жылдан баштап түзүлүп баштаган. Аны биокежи деген органикалык федерация кыймылы бар. Бул 2012 жылдан баштап түзүлүп, ошол Кыргызстанда биринчи жолу органикалык айыл чарбасы боюнча иштерди алып барган коомдук бирикме болуп эсептелет да. Алар ошо башка дүйнөдөн биздин өзгөчөлүгүбүз ошо органикалык аймактарды өндүрүү боюнча ишти алып барганыбыз да. Анан ошол мисалы бир айыл бүт фермерлер органикага өтөбүз деп алар бирин бири көзөмөлдөп органиканын талаптарын сактоо системасына түшкөн да. Бул ошол PGS деген система болуп эсептелет. Ошол PGS системасы менен алар бирин бири контролдоп органикалык азыктарды өндүрүшөт да. Анан бизге 20-жылы ушул органикалык аянттарды, органикалык азыктарды өндүрүүнү жогорулатуу максатында өкмөт тарабынан тапшырма коюлган органикалык аймактардын санын көбөйтүү боюнча. Анан биз жерлерге чыгып, фермерлер менен жолугуп, окууларды өтүп баштаганда органикалык аймактардын өзгөчөлүгүн түшүндүрүп баштаганда аларга аябай кызык болду. Себеби дегенде, мисалы Чоң Алай районунда биз Чоң Алай айыл өкмөтү бүтүндөй айыл өкмөтү менен органикалык аймак болуп түзүлдү да. Себеби дегенде алардын баягы билесиз, картошкасы бул эң таза картошка болуп эсептелип, аябай жакшы сатылып келген да. Бирок тилекке каршы акыркы жылдары ошол азотту көп пайдаланганыбыздан дейт фермерлер айтат да, биздин картошка көп сакталбай калды. Ошол себептен биз жалаң органикага өтүп, өзүбүздүн картошкабыздын мурдагы атын сактап калбасак, бул жаман болуп атат деп, ошо биз барып окууларды өтүп баштаганда биз бүтүндөй мисалы Чоң Алай айыл аймагында 9 айыл болсо, ошонун баарын өткөрөбүз деп, ошо 9 айылы органикалык аймак болуп биригип, чечим чыгарышып, биринчи окууларды өтүп, ал жерде азыркы учурда биз органикалык жер семирткичти өндүрүү боюнча жаңы иштер башталды да. Ошол эле учурда ошо параллельно эле органикалык айыл чарбачылыгынын талаптарын үйрөтүп баштадык. Кандай стандарттар бар, эмнелер керек, фермерлер эмнени билиш керек, баягы жерлеринде кандай иштерди аткарыш керек, ошонун баарын мындай түздөн түз кошо эле үйрөтүп баштап атабыз. Анан алар азыр ошол талаптарды аткарып, 3 жылдан кийин биз ошол эле учурда баягы лабораториялык текшерүүлөрдөн өткөрөбүз топурактарын. Анан акырындап ошол топурак тазаланып баары бүткөндөн кийин анан алар толук кандуу органикалык аймак болуп эсептелет да. Ошол аймактан канча? Азыркы учурда Кыргызстан боюнча 19 органикалык аймак, 10 бул уже PGS системасы менен сертификацияланган органика азыктарды өндүрсө, ал эми 9 органикага өтүүчү органикалык аймак болуп эсептелет да. Бул кандай эми даярданып жатышат, чечим чыгарышып, ошол боюнча. Чечим чыгарышып, ошо талаптарды сактап, өзү биздин мыйзам чыгарууга ылайык биз 3 жылда өтүш керек да. 3 жыл мезгил керек. Өтүүчү мезгили депчи. Анан 3 жылдан кийин ошо талаптар толук сакталса, анан толук кандуу органикалык объект болуп эсептелет да. Эми ушул нерсени түшүндүрө кетели биздин дыйкандарга, угуучуларга. Органикалык айыл чарба менен жөнөкөй эле айыл чарба эмнеси менен айырмаланат? Жогоруда айтып кетпедиңизби? Бир ушул органикалык аймакта жашагандар гана колдонот экен органиканы, биз менен иштешип жүргөндөр атайын сынамак иретинде, анан экспортко багытталган фермалар көбүнчө колдонот экен деп. Эмнеге алар эле, башкалар эмнеге колдонбойт Кыргызстанда? Баягы органикага өтүү боюнча демилгелер айтылып жүрөт, сунуштар айтылып жүрөт, бирок баягы массалык түрдө эмнеге өтпөй жатабыз? Анан экинчиси химиялык кадимкидей жер семирткичтерди колдонуучу жөнөкөй эле дыйкандар өзүнүн огородун иштетип жүргөндөр менен ушул органика жаатында өзүнүн дыйканчылыгын жүргүзгөндөрдүн айырмачылыгы эмне? Түшүмү көп болобу же кымбат саталабы же чет өлкөгө чыкканга оңой болобу? Кайсы жолдор бар? Абдан туура суроо бердиңиз. Биринчи биз органикалык айыл чарбасы, органикалык азык деген эмне деген түшүнүк алып алсак, органикалык айыл чарбасы бул эч кандай синтетикалык жол менен алынган колдонмолорду, кошулмаларды колдонбой, кадимки табигый каражаттарды колдонуу менен чарбачылыкты жүргүзүү да. Бул синтетикалык жол менен бул бүт жасалма жол болуп эсептелгенден, бул химиялык каражаттарды пайдалануу толук деңгээлде колдонууга тыюу салынат да. Ошол себептен бул мисалы дүйнөлүк рынокто, базарларда органикалык азыктар ошол себептен тазалыгы үчүн
30%га чейин сатуу кымбатыраак болот. Бул фермерлердин биринчи кызыгуусу ошол багытта да. Андан тышкары мисалы органикалык чарбачылыкка өтүп атканда фермерлер аябай артка кетишет. Себеби дегенде баягы жылда баягы кадимки түшүмдү ала алышпайт. Түшүм кыскарат да. Ошол себептен дагы бул кымбатыраак сатыш керек. Бирок биз мамлекет тарабынан дыйкандарга биз шарттарды түзүп бериш керекпиз да. Бул ошол органикалык азыктарды тастыктоо иштери. Башкача айтканда сертификацияланган органикалык азык бул кадимки азыктан жок дегенде 30%га жогору кымбат туруш керек. Бул биринчи кезекте ошол өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгын кордоо, ошол эле учурда керектөөчүлөрдүн. Ушул жерге бир кыстырма суроо бере кетейинчи. Жана түшүм азайып кетет деп атпайсызбы? Бара кайра ордуна келебичи? Сөзсүз түрдө. Мисалы органикалык жер семирткичтерди бергенде деле 3 жыл керектелет да. Мисалы органикалык азыктардын кошулмалардын өзүнүн өзгөчөлүгү ал ажырашында да. Мисалы химиялык, синтетикалык каражаттар алар жасалма жол менен даяр топуракка келип турса, ал эми органикалык заттар түшкөндөн кийин ал табигый процесс менен өзү ажырап өсүмдүккө сиңимдүү формага келиш керек да. Ошол себептен төшүмдүүлүк төмөндөйт. Анан бирок мезгил өткөндөн кийин топурактын кыртышы, ошол баягы органикалык азыктар ажырагандан кийин топурактын кыртышы күрдүүлүгү жогорулайт. Ошондон анан түшүмдүүлүк жогорулап баштайт да. Бул суроого жооп таптык окшойт. Эми улантып бериңиз, жанакы экспорт багытында эмнеге ошолор гана колдонот? Себеби экспортто эл аралык бизде тилекке каршы азырынча өзүнүн сертификациялык орган жок. Органикалык азыктарды тастыктой турган. Биздин баягы экспортко багытталган чарбаларыбыз ошол чет өлкөдөн өздөрү келип кызыгып көрүшүп, биздин органика азыктарга да кызыгуу менен анан өздөрү сертификация берип, анан экспортко алып чыгып кетип аткандар да. Алар бизде ошол сертификация алуу кымбат болгондуктан алар кымбатчыга алып чыгып кетишет да. Эгерде биз ошол азыр эң негизги биздин жумуш ошол сертификациялык органды түзүү. Азыр ошол жумушка ошол багытта багытталып атат. Азыр биз ошо сертификациялык биздин Кыргыз Республикасында органикалык азыктарды кантип сертификациялоо боюнча жобону иштеп чыктык. Азыр ошол анализ регулятивного воздействия деп коет, ошону жүргүзүп жатабыз. Ошол бүтсө, анан өкмөттөн бекитилгенден кийин бизде сертификациялык органдар түзүлүп баштайт. Бул бизде Кыргызстанда мыйзамга ылайык аккредитациядан өткөн орган. Бул мамлекеттик болобу, жеке болобу, аккредитацияны өткөн орган гана сертификациялык орган болуп эсептеле алат да. Азыр ошо биз жеке жактарга дагы, мамлекеттик органдарга дагы ошол шарттарды түзүп атабыз. Ошол лабораторияларды, баягы кызыктар адамдарды чакырып, бизде болгон жылып аткан жумуштарды айтып, ушул сертификация системасы эртерээк ишке кирсин деп аракетибизди жасап атабыз да. Андан тышкары, мисалы, бул органикалык азыктарды өндүрүп, тастыктап, мисалы, дүкөндүн текчелерине койгон бул өзүнчө иш. Ал эми керектөөчүлөрдү түшүндүрүп тарбиялоо бул өзүнчө иш болуп атат да. Эгерде органикалык азыктарга болгон талап болбосо, органикалык азыктарды эч ким түшүнбөсө, артыкчылыгын, өзгөчөлүгүн түшүнбөсө, бул фермерлердин мисалы ошончо эмгеги талаага кетет деген сөз да. Фермерлерге мотивация жок болуп калат да, кимге сатабыз деген ой пайда болот. Анан ошол себептен дагы биз азыр окуучулар, мектеп окуучулары, шаардыктар, көбүнчө ошо шаардыктарда бизде ошолорго биз органикалык азыктардын артыкчылыгын түшүндүрүү боюнча көптөгөн окууларды, семинарларды өткөрүп атабыз. Бизде өзүңүз билгендей шаардын чекелеринде экофермалар түзүлгөн. Ошол жактарга чакырып, ошол жерде баягы эс алуу күндөрү, мисалы жай мезгили, күз мезгили ошо органика азыктар пышканда ошол жактарга чакырып, алардын өзгөчөлүгүн түшүндүрүп, анан кийин видеофильмдерди чыгарып, мисалы органика азыктарды жегенде адамдын ден соолугуна кандай жагымдуу таасирлер болот. Ошолорду түшүнгөндөн кийин керектөөчүлөр тарбияланат экен да. Мисалы биз көптөгөн өзүбүздүн чет өлкөлүк коллегаларыбыз
айтышат, эгерде өзүңөрдүн керектөөчүлөрүңүн армиясын даярдабасаңар, өндүрүүчүлөрдүн мындай зыяны тартып калат депчи. Ошол себептен ушул эки ишти параллельно алып барганга аракет кылып жатабыз да. Жанара Токоновна, сизге ыраазычылык убакытта бизге маек курууга макулдугуңузду бергениңиз үчүн, ушундай погода аба ырайынын бузулуп жатканына карабастан ушундай жаркын келечекти үмүттөндүргөн темада кызыктуу маек куруп бердиңиз. Ардактуу угармандар, биз өлкөдөгү органикалык айыл чарбаны өнүктүрүү боюнча кеп кылдык. Ал үчүн биздин студиябызга органикалык айыл чарба департаментинин директору Жанара Бакирова болду. Ал эми уктурууну мен Шабдан Абылгазы уулу алып бардым. Спутник Кыргызстан радиосу өз уктурууларын улантат. Бизден алыстабаңыздар. Ачык кеп, таамай айткандардын трибунасы.